Дагы бир арыбаңыздар, ардактуу телегөрүүчүлөр. Жаңы сааттын алкагында биз алдыңкы мүнөттөрдө конок менен маектин аркылуу албетте алдыгары улантабыз. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүнкү биздин темабыз эл аралык жарандык авиация күнү. Дал ушул багытта да биз атайын конокту чакырганбыз. Демек бизде бүгүн студияда Ош эл аралык аэропортунун жүргүнчүлөрдү ташуу жана уюштуруу боюнча адиси Молдокунов Аслан агабыз. Биз жогоруда дагы айтып өттүк. Мына ушул күндүн тарыхына бир аз кайрыла кетсек. Бул эл аралык международный день гражданской авиации деп бул жөн эле бир күндө келип калган майрам эмес. Бул майрамдын өзүнчө тарыхы бар. 1992 жылы международный гражданской авиация деген ИКАО деп коет, орусча айтканда. Ушул организациянын суранычы менен ошол организациянын түзүлүш күнүнө 1992 жылы ушул майрамды кабыл алышкан. Андан кийинки тарыхы ал ошо майрамды бир күн айткан менен эле келип калган эмес. 1994 жылдагы бул Чикаго шаарында өткөн эл аралык конвенциянын урматына ошол Чикаго шаарында өткөн ошо эл аралык конвенциянын 50 жылдык урматына дагы ошо кандай десем, ошо 50 жылдык урматына дагы ушул эки майрамды кылууну суранышкан, белгилөөнү. Анан дагы ушунун артынан менде бир суроо бар. Ислам мырза, айтсаңыз, биздин Кыргызстанда мисалы мынакей биз жалпы эле телегөрүүчүлөргө бөлүшүп кетсеңиз болот. Биздин мынакей жарандык авиация күнү ушул күнү дата менен белгиленеби же бизде башка бир датага кызыл мынакей дата кылып коюп белгиленеби? Жок, бул күнү биздин жарандык авиация күнү бул күнү белгиленбейт бизде. Кыргызстандын өзүнүн жарандык авиация күнү майрамы бар. Бул бизде 7 октябрь күнү белгиленет. Бардык авиация тармагында иштеген кызматкерлер биз 7 октябрь күндү өзүбүздүн жарандык авиация күнү деп билебиз. 7 октябрь биздин өзүбүздүн жарандык авиация күнүнүн тарыхына дагы кайрылсак болот. Бул биз азыр бизде Кыргызстанда 84-жыл бүтүп, уже 85-жылга кетип атат. Биз ушул жарандык авиацияны майрамдап келатканыбызга. Мунун тарыхына кайрылсак, 1933 жылдан баштап 1933 жылы биринчи жарандык самолет биринчи каттамды аткарган Кыргызстанда. Фрунзе Рыбачий Каракол каттамын аткарган. Ошол күндү урматына, ошо 7 октябрь күнү, ошол күндүн урматына Кыргызстан 7 октябрды өзүбүздүн майрамдык күнүбүз деп белгилеп. Демек ошол күнү алгачкы биздин Кыргызстанда учкучу асманга көтөрүлүп, сиз айткан эле Фрунзе Рыбачий Караколго сапар тарткан. Жакшы. Ал эми өзүбүздүн мынакей Ордолуу Ош шаарыбыздын аэропортуна кайрылсак. Негизинен өзүңүз билгендей эле, албетте Ош эл аралык аэропорту ички каттамдарды тейлейт, албетте андан сырткары да ушу эл аралык каттамдарды тейлейт. Жалпы сиздер мынакей өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөр тууралуу маалымат менен бөлүшө кетсеңиз, канча багыт аткарат мисалы биздин ички каттамдар жана дагы башка кайсы өлкөлөргө дагы чыгууга мүмкүнчүлүк бар биздин аэропорттон? Биздин аэропорт, Ош эл аралык аэропорту өзүңүздөр байкап атсаңыздар керек. Акыркы убактарда Ош эл аралык аэропортунун кайсы деңгээлге көтөрүлгөндүгүн, сөзсүз түрдө учуп аткан жүргүнчүлөргө кандай шарттар түзүлгөнүн, учуп келүүчүлөргө шарттар түзүлгөн. Азыркы убакта Ош эл аралык аэропортуна учуп келүүчү жаңы чоң терминал салынып атат, сектор деп коет. Кудай буйрса жакын арада бүтөт. Буга дагы бул сектордун дагы салышына биздин жетекчиликти Исаков Талат Качкынбаевичти да чоң ыраазычылык билдирсе болот. Жакын арада бул секторубуз бүтсө, дагы жүргүнчүлөргө чоң ыңгайлуулук жаралат. Анан өзүбүздүн каттамдар боюнча Ош эл аралык аэропортунан ички каттамдарды аткарабыз. Бул багыт Ош Бишкек, Ош Тамчы багыты боюнча.
Андан сырткары СНГ деп коет азыркы биздин Россиянын шаарларына каттайбыз. И жана дагы бу Стамбулга, Турциянын Стамбул шаарына, Кытай Республикасынын Урумчи шаарына и ошол шаарларга каттайбыз. И дагы жана биздин чартерный рейстер деп коет. Ошол рейстер боюнча дагы рейстер каттамдар болуп турат. Жакында эле Дели Ош багыты боюнча дагы каттамдар аткарылды. Кандайдыр бир датага байланыштуу же болбосо атайын буйртма болсо, кээде мына ушундай башка эл аралык каттамдарды дагы жүргүзө бересиздер, Ооба. Бул азыр Кыргызстанда авиакомпаниялар деп коет. Ошо авиакомпаниялар жеке менчик жанагы жалдап ким өзүнүн жанагындай жүргүнчүлөрүн ташуу үчүн башка шаардан биздин расписанияга коюлбаган башка шаардан бизге каттама аткара турган болсо, ошолор менен келишим түзүп биздин аэропортко каттап келе беришет. Жакшы. Ал эми ушул аэропортту негизинен эле аэропортту ишмердүүлүгүнө түздөн-түз иш алып барган бул өзүңүз билгендей эле ушул жарандар. Мисалы кимдир бирөө келип учуп келаткан, кимдир бирөө учуп кетип аткан. Тосуучулар дагы толтура, өзүңүз билгендей эле узатып аткандар да аябай эле көп. Айтарым ушул айтыңыздарчы. Аэропорттун биздин Ош шаарыбыздын эл аралык аэропорттун жана адамдарды тосуп алуу, жана тейлөө кубаттуулугу канча миңге ылайыктуу. Мисалы бир күндө бизде канча адам ушул аэропорттун эшиктерин ачып, босо-босонан аттап өтүшөт. Бул боюнча аэропорттун 1 саатта өткөрүмдүүлүк, жөндөмдүүлүгү деп коет, пропускная способность деп. Муну салыштырып айтсак болот. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей аэропорт чоңойтулуп атат, кеңейип атат. Мындан бир 3 жыл 4 жыл мурун ошол жөндөмдүүлүгү 1 саатына 300-350 адамды өткөрө алчу. Азыр аэропорттун чоңойгондугуна байланыштуу 550 адамга чейин жетти. 1 саатта 550 адамды аэропорт тейлей алат. Анан дагы мен токтолуп айта кетсем, биздин кызмат ишибиз кандай экендигинечи. Жакшы болот анда. Биздин самолет кээ бир жүргүнчүлөр көрүп атса, көрүп билсе керек. Себеп дегенде бир самолет келгенде муну көп адам кызмат кылып тейлейт. Бул жерде инспекторлор бар, баягы самолеттун коопсуздугуна авиационный жооп берет. Авиационный безопасность деп коет, баягы ошо самолетко жеткенче жүргүнчүлөрдү текшерип, эч кандай биздин жарандарга коркунуч келтире турган буюмдарды алып өтпөйбү. Андан сырткары мына биз иштеп аткан өзүбүздүн кызмат бар, жүргүнчүлөр ташуу жана уюштуруу кызматы. Биздин негизги кызматыбыз ошо келген жүргүнчүлөрдүн жүктөрүн кабыл алабыз. Ошо келген жүргүнчүлөргө орундуктарды жазып беребиз. Келген жүргүнчүлөрдү, кетип аткан жүргүнчүлөрдү самолетко чейин жеткизебиз, самолеттон алып келебиз. Ошолорду отургузабыз. Ошол негизги биздин негизги жүргүнчүлөр ташуу жана уюштуруу кызматынын негизги жумушу ошол. Жакшы. Дагы бир суроо бере кете турган болсок, жалпы эле ушул жерде теле көрүүчүлөргө абдан кызыктуу болот болуш керек. Анткени көп учурда мына ушул мен самолетко кеч калдым, же болбосо өзүмдүн учагымды өткөзүп жибердим, коюп жибердим деген учурлар көп эле катталат. Мына ушундай учурда сиздер мына ушул кардарларга кандай мүмкүнчүлүктөр жаралган? Анын чыгымдарын төлөп берүү мүмкүнчүлүгү каралганбы, же болбосо мына ушул учактар кээде техникалык бир себептерге байланыштуу учпай калган учурлар болот. Мына ушул жагдайда кардарларга кандай мүмкүнчүлүктөр каралган? Азыркы тапта, мисалы үчүн ошондой сезон башталды десем болот. Себеп дегенде бизде жарандык авиацияда аба ырайына байланыштуу азыр Ош эл аралык аэропортунда башка дагы бардык аэропорттордо ошо кыштын күнү туман аба ырайына байланыштуу учуулар жылдырылган же кайтарылган же учууларды токтоткон күндөр көп болот. Ошого байланыштуу
көп ушу жүргүнчүлөрдөн суроолор болот, жүргүнчүлөрдөн түшүнбөстүктөр болот. Авиация тармагынын эң кызыгы ушу жүргүнчүлөр менен биз түз иштешебиз. Бул жерде вынужденный возврат и добровольный возврат деп коет орусча. Баягы биякта жүргүнчүлөр өзү кечигип калып рейске же кандайдыр бир ден соолугуна байланыштуу учуудан баш тартса, буга авиакомпания эч кандай чыгым төлөп бербейт. Биздин өзүбүздүн ата мекендик авиакомпаниялар бар, TezJet, Aviatraffic деген. Ошолор гана бир канча процентин төлөп берет. Толук түрдө эмес. Толук түрдө эмес, бир канча процентин төлөп берет. Башка кээ бир авиакомпаниялар бар, эч кандай чыгым төлөп бербейт. Ушу аба ырайына байланыштуу же кандайдыр бир техникалык себептерге байланыштуу ошо баягы авиакомпаниялар тарабынан рейстер токтотулуп калса, анда ошо авиакомпания ошо жүргүнчүнүн каалаган күнүнө, каалаган убактысына же болбосо толук түрдө 100% кайра чыгымын төлөп берет. Жакшы. Анан да албетте ушунун артынан биз суроо узатайын дегем. Ислам мырза, өзүңүз билгендей эле аэропортто ушунчалык мен кээинки учурда бизде барып калабыз, кийин бирөөнү тосуп алганы, конокторду же болбосо узатканы. Анан дагы эң башкысы аэропортто ушунчалык жанагындай кызыктуу бир окуяларды көрөсүң. Мисалы, көп жылдан бери үйүнө келбеген, мынакей көз жаштар менен тосуп алышат. Кимдир бири мынакей сүйүнүч менен кайра мекенге кайтып келет. Айтыңызчы, ушундай кандай бир кызыктуу окуялар коштолобу сиздердин жумушуңуздарда? Мен азыр дагы башта айтып өтпөдүмбү, биздин жарандык авиацияда эң кызыктуу тармак, кызыктуу жумуш биздики. Биз себеп дегенде көптөгөн жүргүнчүлөр менен түздөн түз иштешебиз да. Анан кызыктуу окуялар көп болот аябай. Мен бир кызыктуу окуя айтып берейин силерге. Келиңиз. Биздин айтпадымбы, биздин кызмат ошо жүргүнчүлөрдү орундуктарды берип, каттоодон өткөрүп, анан баягы залда күтүү залына киргизебиз. Анан ошо күтүү залынан баягы өзүнүн убактысы болгон кайсы рейс менен убактысы болсо, мисалы үчүн бир залдын ичинде Ош Москва, Ош Санкт-Петербург, Ош Новосибирск деп 3-4 рейстин жүргүнчүлөр отуруп калат да. Анан ошо бир күнү эле баягы Ош Москва каттамы боюнча жүргүнчүлөрдү автобуска салып, самолетко чейин автобус менен алып барат да. Автобуска салып кетирип, анан эсептесек эле бир пассажир жетпейт. Анан уктап калыптыр пассажир. Анан тургузуп эле, туруңуз, сиз кеч калдыңыз, самолетуңуз кетейин деп кеч калдыңыз, чуркаңыз деп эле баягы автобуска, тигин автобус көрсө чуркап барып эле автобуска отуруңуз эле, тиги пассажир чалкаасынан келип, "Жок, мен автобуска эмес, мен самолетко билет алгам, мен автобус менен кетпейм" депчи. Ошон күлгөнбүз бир аябай. Жок, кайра түшүндүрүп айтып, "Жок, сиз самолетко чейин автобус менен барасыз" деп түшүндүрүп айтып жеткизгенбиз да. Демек, ушундай кызыктуу окуялар аябай эле көп болот, Жакшы, рахмат. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Албетте ушул жерде бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна жетип калгандыгына байланыштуу. Биз сиз менен коштошконго туура келет. Андыктан сизге эркин микрофон узаталы. Балким каалоо тилегиңиз же болбосо саламдарыңыз же куттуктоолоруңуз болсо, мына ушул камерага карап айтып алсаңыз болот. Куттуктоом ушу бүгүнкү биздин жарандык авиацияда кызмат өтөп жаткан баардык кызматкерлерди бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Баардыгынын иштерине ийгилик каалайм, ден соолуктары чын болсун. Андан сырткары дагы өзүмдүн үй бүлөмө, келинчегиме, балдарыма, ата энемдин баардыгына салам жолдойм. Андан өзүмдүн чогуу иштешкен коллективтериме, өзүбүздүн 3-сменанын татынакай кыздарына, татынакай жигиттерине салам жолдойм. Албетте, буюрса чындыгында эле Ош эл аралык аэропорттун жалпы кызматкерлерине биздин Ош Прим телерадио компаниясынын ысык салам айта барабыз. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Ылайым эле ушул чындыгында өзүңүз айткандай эле Ош эл аралык аэропорту мынакей 4 жакка өйдөгө карап кеңейе берсин, ишиңиздерге ийгилик, жеңилдик менен иш алып барыңыздар. Рахмат. Ардактуу сүйлөгүчүлөр, бизде бүгүн студияда конокто Ош эл аралык аэропортунун жүргүнчүлөрдү ташуу жана уюштуруу боюнча хадиси Молдокунов Ислам мырза болду. Эми биз болсо албетте сапарыбызды алда карай улантабыз. Кайрадан эле буюрса саналуу мүнөттөрдөн кийин сиздер менен жолугушабыз.